Биздин районубуз бийик тоолуу аймактардын катарына кирет. Толугу менен бул камсыздандыруу, милдеттик камсыздандыруу боюнча элибизге такай бир элдик жолугушуулар болгон жерде, барып жыйын өткөн жерлерде биз дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Быйылкы жылкы көрсөткүчүбүз 3345 үйдүү турак жайды милдеттик камсыздан өткөрүш керек болсо, биз бүгүнкү күндө мына 1702 үйдү башкача айтканда 51% көрсөткүч менен туруп атабыз. Мына азыр жаңы жылга дагы саналуу күндөрүбүз калды. Балдарыбыз бүгүнкү күндө да ишти токтоткон жери жок. Жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч дагы жогорулайт деп күтүп атабыз. Мындан тышкары ошол эле мамлекеттик жана муниципалдык имараттардын камсыздандыруусун, ошол эле кызматтык автоунаалардын камсыздандыруусун буга чейин жүргүзүп келгенбиз. Мамлекеттик имараттардын саны 52 болсо, автоунаалардын саны 58. Биз айыл өкмөттөр менен мекеме ишкананын жетекчилери менен да сүйлөшүп атабыз. Кирип келаткан жаңы жылдын бюджетине киргизип, камсыздандырууну толук бир 80-90%га чейин жеткирели деп максат коюп атабыз 2025 жыл ичинде.